Жалпы республикалык тест түрлөөгө аз эле убакыт калды. Бул тест окуучулар үчүн эң маанилүү. Анткени Кыргызстандын жогорку окуу жайлары абитуриенттерди аталган тесттин негизинде кабыл алат. Баарыбыз билгендей эле белгиленген убакыттын ичинде 4-5 предметтин суроолоруна туура жооп берүү керек. Канчалык упай жогору болсо, абитуриент акысыз окууга өтөт. Ошол үчүн балдар тестке алдын ала даярданышат. Негизи жалпы республикалык тесттин тапшырмалары бул мектеп программасы, толугу менен мектеп программасы. Эгерде бала мектеп программасын жакшы өздөштүрсө, ал жөн эле жаттап билим албай, ошол билимди колдонгонду билсе, демек тесттен жакшы жыйынтык алат. Бишкек шаарында тестке даярданууга жардам бере турган көптөгөн курстар бар. Бирок алардын айрымдары билим берүү ишмердүүлүгүнө лицензиясы бар окуу жайлардын базасында иштешет. Ошондой эле мектептердин жана жогорку окуу жайлардын мугалимдери жеке өткөргөн курстары да бар. Башкача айтканда, алар иш жүзүндө репетитордук менен алектенишет. Бул толугу менен мыйзамдуу иш. Бирок мындай сабактардын натыйжалуулун студенттердин сунуштарынын негизинде жана сыноо сабактарынан кийин гана баалоого болот. Чыныгын айтсак, курстар абдан көп. Билгени деле, билбегени деле, ошолса кааласа эле баары тең ачып атышат да. Анан канчалык деңгээлде ал курс балага жардам берет, жардам берип атабы деген суроону да бериш керек да. Мисалы үчүн өзүм жеке ата-эне катары мугалими менен заниматься эткенди каалайт элем да баламдын. Анткени курска барганда группа менен барышат, аяктан кандай жыйынтык алып атат. Ата-энелер жөн гана акча төлөп коюп, анан кайда жер карабастан, ошол эле биздин колдонмолор бар. Ошол колдонмолорду карап, ошолорго балдарга түшүнүп, ой жүгүрткөндү үйрөтүп, багыт берсе, анда жыйынтыктары жакшы болот да. Ал эми бул жерде баягы түшүнүп атам, ата-энелер көпчүлүгү бошобогон адамдар да, баарыбыз тең эле ар кайсы жумушта тырмалап жүрбөйбүзбү? Анан ошол акча менен берип коюп, балам курска барып атат деп өзүн өзү сооротуп коюшат, жыйынтыгы андай болбойт да. Ошондуктан бул жерде эң негизгиси балага, абитуриенттерге түшүнүү керек. Түшүнүп, ошол билимин колдонгонду билиш керек да. Адистин айтымында, курстардын бири да билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан бекитилген эмес. Ошондой эле борбордун өзүндө даярдоо курстары жок. Бирок аталган мекеменин расмий сайтында жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча видео сабактарды көрсө болот. Ошондой эле сыноо тести тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сентябрдан баштап апрелге чейин атайын сынак тесттер жүргүзүлөт. Ар бир ата-эне эгер кааласа баласынын билимин баягы жөндөмдөрүн текшериш үчүн мектепте окуганы, ал баа алганы, ал башка нерсе да. Ошол жерден алат, анан мектепте алган баасына баягы ар кандай фактордор да таасир этет да. Бул жерде процент түрүндө биз баланын окуган нерсесин өзү чындыгында эле түшүнүп атабы деп ошону текшерип беребиз. Математикадан мисалы үчүн эсептерди кандай чыгарып атат. Жаттап баягы айтып берген башка, ал эми чыгарууда, колдонууда, ошо билимин колдонууда жыйынтыгы кандай болот деп процент түрүндө үлүштөрүн беребиз да. Ошону келип биз жактан текшерип кетишсе болот. Эгерде балаңыз жалпы республикалык тест түрлөөдөн ийгиликтүү өтүүсүн кааласаңыз, алдын ала даярданып, расмий сайттарды караганды да унутпаңыз. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.